Уялбайсыңар го. Я поэтому говорю, уялбайсыңар го. Бети жоктор. Вот ким, кто министр, кто министерской должности, кто в статусе заместителя министра в нашей стране и не знают кыргызского языка, бетиңер жок. Бетиңер жок, кыргыз тилинин душманысыңар, кыргыз тилинин эң өнүгүүсүнө тоскоолдук жараткан адамдар сиздерсиңер да, бети жоктор. Мен негизи президенттин ордунда болсом, бул аялды жумуштан кетирмекмин. Ушул кыргыз тилге болгон мамиле үчүн мен кетирмекмин. Всеми благами пользуйтесь, но не хотите быть ответственными перед кыргызским народом, перед кыргызским языком, перед традициями кыргызов, перед молодым поколением. Ведь молодое поколение, она будет видеть, как вы не уважаете кыргызский язык, так и будет не уважать. Бирок эме кыргызча сүйлөгөндү билгиле да, так ошол жерге бараткандан кийин кичине бетон эмес, кичине мындай жумшарткыла да бетиңердичи. Бермет Биримкулова Илим мырза жакшы ой жүгүртүүлөрү менен өз баракчасында бөлүшүп жүрөт. Акыркы күндөрү жанагы эсиңиздерде барбы, душмандарга болушкан Махинур деген бир батышчыл көз караштагы каналдын редактор болуп жүргөн аял. Ошого жооп бериптир. Албетте орус тил бизде тыюу салынган эмес. Мамлекеттик документтер деле орус тилинде түзүлөт. Бирок кыргыз тилин билүү башкаруу органда тургандардын бардыгын милдеттендирет. Башкача айтканда, директорсыңбы, начальник, айыл өкмөт, аким, губернатор, ректор, министр ким болбо, кыргыз тилин урматтап билүү шарт. Өзүң эле жакшы, плюс десем болот. Билбейсиңби? Чоң минус. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. О причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры. Сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрағадан. Кайсы төрага? Сизден. Мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рұқсат берсеңіздер. Кыргызча жасаңыз. Кыргызча? Хорошо. Ну будь добр, ты, если министр, то ты должен понимать, что ты должен соответствовать вот этому креслу, вот этой машине, вот этим благам, которые ты делаешь. Будь добр тогда. Кыргызчаны так үйрөнүп ал. Кыргызчаны жазганды билип ал, сүйлөгөндү билип ал. Ошол жерде презентацияң болобу, башка нерсең болобу, так ошол жерде тыкылдап жооп берипсиң. Сага ким эмне дейт? Урматтуу президент, урматтуу спикер, урматтуу премьер-министр, сиздер өзүңүздөрдүн жогорку жөнөкөй кызматкерлерден болбосо да жогорку кызматтагы отурган адамдардан кыргызча тилди так кесе сүйлөп, так жазып, ошол экени сыйлап, урматтаганды үйрөтүшүңүздөр керек деп. Уялбайсыңар го. Я поэтому говорю, уялбайсыңар го. Бети жоктор. Вот ким, кто министр, кто министерской должности, кто в статусе заместителя министра в нашей стране и не знают кыргызского языка, бетиңер жок. Бетиңер жок, кыргыз тилинин душманысыңар, кыргыз тилинин эң өнүгүүсүнө тоскоолдук жараткан адамдар сиздерсиңер да, бети жоктор. Всеми благами пользуйтесь, но не хотите быть ответственными перед кыргызским народом, перед кыргызским языком, перед традициями кыргызов, перед молодым поколением. Ведь молодое поколение, она будет видеть, как вы не уважаете кыргызский язык, так и будет не уважать. Бирок эме кыргызча сүйлөгөндү билгиле да, так ошол жерге бараткандан кийин кичине бетон эмес, кичине мындай жумшарткыла да бетиңердичи. Пет эмес, кичине жумшарткыла. Бет деген болуш керек, кичине уялгыла да, уялгыла, эл журт көрүп отурат. А ошол жерде туруп алып, министр кебетеңер менен туруп алып, кебелбей туруп ошол трибунага туруп алып, эми кечирип коесуз, бу мен презентациямды орусча даярдап алдым эле. Уруксат болсо деп сурагандын ордуна
Мен депутаттардан сұрадым, мен сізден сұрадым деп бетке айтып отқан беті жоқ та. Мен негізі президенттің орнында болсам, бұл аялды жұмыштан кетірмекмін. Ушул кыргыз тилге болгон мамиле үчүн мен кетирмекмин. Элдин алдында депутаттар кандай болбосун бул элдин өкүлдөрү да ошолордун алдында кызылдай калпты айткан үчүн бетке айткан үчүн мен кетирмекмин да. Мен мындай моралдык укугу жок да ошо министр болгонгочу. Здравствуйте. Поэтому давайте... Сиз ким? Я директор данной школы. Пересмен. Сиз кыргызча сөйлөсөңүз? Нулевой класс. Почему? Потому что... Кыргызча билесизби сиз? Я прекрасно понимаю на кыргызском, но из-за Окуучулар того, кыргыз что... класстын директору. Мындай кылыңызчы. Ал токсоңуздар. Урматтуу билим берүү борборунун башчысы. Бул жак кыргыз класс экен, кыргыз мектеп, кыргыз окуучулар да бар экен. Бул кыргыз класстын окуучуларынын тилин директор түшүнөбү? Кыргызча кантип Но түшүндүрө зачем вы сейчас делаете упор на национальность? Национальность эмес, тил жөнүндө сурап атабыз. Мамлекеттик кызматтын кыргыз Я тили прекрасно боюнча понимаю, мыйзамы поэтому бар. я вас выслушала и даю вам пояснение. Поэтому я вам даю пояснение, что здесь у нас... Кыргызча сүйлөсө кантип түшүнөсүз сиз? Ну, почему вы настаиваете на этом? Жок, сиз директорсуз да, бул окуучу кыргыз класс болуп атат. Кыргызча сүйлөсө сиз кантип түшүнөсүз? Вы прям настаиваете на этом. Түшүнөм деп айтып Я вас атат. прекрасно Жооп понимаю. бергени орусча болуп атат да, кыргыз тилин түшүнөм деп айтат. Бул түшүнбөсө эмне кылат? Мен ойлойм, мен түшүнөм. Айылдан келген көп, мына аймактардан келгендер экен бул кыргыз класстагылар. Мына силердин жаңы койгон директоруңардын сүйлөп атканы. Я. Биринчи орун менен конкурстан келген директорсунда сүйлөп атат. Sen неге орысча сөйле деп атасыз? Мен должен кыргызча сөйлешим керек дейді. Ну что ты говоришь? Сіз ана эмнеге антип атасыз мени? Я к тебе приглашу, я тебя обслужу. Жоқ, қоя тұрсаң, мен кыргызча сөйлесем, неге сен орысча сөйле дейді? Мен неге орысча сөйлешим керек? Мен Кыргызстан жарадымын. Мен Кыргызстан жарадымын. Ну что? Қоя тұрмыз. Я сфотографирую и тебя Чалыңыз. Biz сөздөн ишке өтүшүбүз керек. Ар бир кыргыз жараны кыргыз тилин билиш керек. Бул чоң талап болуш керек. Кыргыз менен кыргыз тилинде сүйлөшүүгө милдеттүү деген уран менен жашашыбыз керек. Бөлөк тилди билүү уят эмес, кыргыз тилин билбеген уят деген уран менен жашашыбыз керек. Анан дагы сөзүмдүн акырында айтайын дегеним, биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калаабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчаташыбыз керек.